Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналыбыздын катталуучулары. Москвада эмгектенип жүргөн бир туугандар, амансыздарбы? Кыргызстандан, Өзбекстандан, бизди балким Тажикстандан көрүп аткан бир туугандар болсо, Яндексте жумуш кандай болуп атканын билгиси келгендер болсо, келип иштейин дегендер болгон болсо, мына бүгүн биз Яндекс Лавкада кандай жумуш болушун силерге айтып көргөзүп беребиз. Бул жерге токтотуп коюн. Макс, ассаламу алейкум досум. Муну кандай кылабыз? Иштериң жакшыбы? Алтасыңбы? Кандай болуп атат? Жакшы. Яндекс Лавкада эң алды иштеген сен экенсиң. Мындай демешке. Иштериң жакшы? Рахмат. Бизди көптөгөн элдер көрүп атат. Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандан Яндексте иш кандай болуп атканын бир билгиси келгендер көп экен да, кызыккандар көп экен. Барып иштесем болобу дегендерге эмне деп айтасың? Мисалы, айга канча тапса болот? Примерно сен өзүң телефонуң менен көргөзүп айтып койгон досум. Ке. Азыр көргөзгөнүм. Мына. Келе мына. Гап одамны өзүдө тога. Кайрадан көрсөк болот? Бун гап одамны өзүдө. Одам өзү агар ишлесе, ишлейт. Кандай жыл болду? 120 миң иштепсиң, а? Мына. Тууганыбыз адамдын өзүнөн дейт. Бул чынында ошондой. Ошол 2016 келип биз дагы уборкада иштегенбиз. 26 миң, 27 миңден 32 миң айлык болду дегенде сүйүнгөнбүз биз дагы. Каттык көчүп коюп иштеш керек. Күнүгө ошондой бир 3-4 миң таап калат экенсиң да, кеңири эле. Топасан. Күнүдө 3 миң, 3,5 миң. Гап ар кимди өзүнө тырышпа. рисковатыга. Рисковат кылса ишлейт, рисковат кылмаса 14 саат сылата болсо ки ишlemese өлтүрө берadi. Saatına 180'den төлөйт экен Яндекс Лавка. Каждый заказга 20 рубльден саатын ошол 1 саатта 4-5 7 заказга чейин кылса болот экен. Ошо где-то бир 300 рубльден айланып калат экен да. Бул жакта балдар 17 саат, 16 саатта иштешет экен. Эртең мененки 7-8ден кечки ошол 10-11ге чейинчи. Нан таап жейиш чынында аябай кандай кыйын жумуш экен. Күрелер көрүп аткан болсо, жолдун четинен айдаңыздар жигиттер. Мен эми каска кийбедим азыр. Негиз каскасы бар экен. Красныйда токтоп, көктү айдаңыздар. Кеттик. Оба. Айдабаса сигнал басыш керек да. Биз аркы жолдон өткөнгө жетишпей калдык. Тилекке каршы бул жерден жетелеп өтөлүк. Жетелеп өтпөсөң ДПС көргөн болсо штраф жазат, ачыгын айтканда. Жигиттер ДПС жок жерде айдасаңыздар, айдаңыздар да, так кармап алса штраф жазам дейт, праваң решение кылам деп коркутат, кыскасы ар кандай шылтоолорду айтышат. Ошого этият болуп иштеңиздер. Караштырып, бул убакыт берет экен. Бара турган жерибизге чейин 2 мүнөт калды азыр. Ана Москва, мына Москва деп тагдыр буйруп айдап келген мына Москва деп. Паппапарапа. Паппапарапа. Парарапарапарап. Күндөр өтсө азап чеккен экенимди эстеп сагына деп. Буларды ар бир эле мигрант угуп иштесе керек, ачыгын айтканда. 16-17 белик мен өзүм иштегенмин доставкада. Кыштарда 42 градустарда Кытай городдордо иштеген боламын, ачыгын айтайын. Делбирде иштегенбиз. 4000ге чейин, 4500ге чейин иштейт элем убагында мен Делбирде. Яндекс кошуп иштедим экөөнү. Күнүгө ошондо 4,5-4, кыскасы 3000ден аз иштеген эмесмин. Иштегендер иштеп атат туугандар. Ишиңиздерге ийгилик. Кызыккандар болсо иштеңиздер. Дагы кайсыл кесиптерди иштеген биздин бир туугандар болсо, өзүнүн жумушуну элге көргөзгүсү келгендер болгон болсо, мен номерлерим ар дайым үстүдө турат. Чалсаңыздар, байланышсаңыздар, ар бир жумуштарды тартып көргөзүп берүүгө биз даярбыз. Ишиңиздерге ийгилик, тынч аман, ойлогон ой максаттарыңыздарга жетишиңиздер. Любой эле жерде катуу отуруп аракет кылса, Кудай калса бардык жерден иштеп ийгилик тапса болот. Аракет кылыш керек толко. Кыргызбай ар дайым эл кызматында боло бермекчи. Аябай көп сүйлөп койдум окшойт. Каналга катталасыздар. Бул өзүмдүн жеке каналым. Анан кимдир бирөөдө кирди чыкты болуп калган болсо,
Сүйүн агам номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт. Келгенден 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорныйдан базардан текшерип берет. Машина менен канча табат? Ошондон тартып берем тууганда. Бир күн өзүм же иштеп беремби, же иштегендерин тартып көргөзүп беремби? Бир күн көргөзөбүз Кудай кааласа. Биз менен чогуу болуңуздар.